Карызды мыйзам менен чече албайт. Карызды тартип менен чечет. Карыз тартип менен чечилет. Ана караңыздар. Башка мамлекеттер, кошуна турган Өзбекстанды караңыздар. Чиновниктердин бүт баарын кустурду. А бизде болсо камап атат. Камагандан не пайда? Камагандан не пайда? Ал жатат экен бир 2 жыл, 3 жыл амнистияга түшөт экен, чыгат экен, шыпка чийт түкүрүп коюп жата берет экен Эмиратка барып. Эмне айырмасы бар? Айткылачы. 100 миллиондоп алып коюп 2 жыл жатып коет экен, чыкканда дагы баатыр болуп чыгат экен. Жабыр тарткан киши болуп. Алар ал жакта жатат. Балдар Америкада окуп атат. Кантип? Мен кара жанымды карч уруп иштеп келатам. Мен балдарымды эч жерде окута албайм го. Алар өздөрү аякта жатат. Аялдары Гавайда жатат. Телефон аркылуу сүйлөшүп коюшат экен. Чыдап тур, ас калды дейт экен. Мен силерге ондогон мисалдарды келтирип берем. Ошол жакта жаткандардын балдары каякта окуп аткандары мен силерге мисал келтирип айтып берем. Чыгаар замат эле ошолор башка мамлекетке кетип калат экен. Кантип кетип калат? Аларды камагандан бир тыйын пайда жок. Аларды кустуруу керек. Мына ошондо куржун толот.